Мекендештер, салам алейкум. Biz hazır Сахарова келдик. Биздин мекендештер кармалган жерге. Азыр ошо курман айты менен буларды куттуктап, бир сыра тамагын, аш, плов алып келип жасап бердик. Андан кийин көйгөйлөрдү угатабыз, кандай проблема бар. Азыр начальнигине кирдик, бир сыра. Ал начальниктер айтып берди. Кандай проблема менен мекендештер көбүрөөк түшүп атат. Бияка биринчи рет бул незаконная миграция, регистрация, резиновая квартира. Экинчи рет буга чейин биз айткан жанагы поддельные документы. Кээ бирөө паспортту туура эмес жасап алып, фальшивый жасап алып, андайлар да бар экен. Үчүнчүсү тыйын которуу маселеси дагы жанагы чет өлкөгө тыйын которгондордун ошо кара тизмеге түшүп калат экен да, анан буларды өзүнчө кызматтар карап атыптыр, ошончо тыйында которбоңуздар мекендештер. Сахаровадан болсо, анан кийин бир силерге айтып кетчү нерсе, бул жерге түшкөн мекендештердин обжалование деген жери бар. Туугандары адвокат жалдап туруп, кайра обжалование кылат. Антип силер жөн эле ошо биякта жашап аткан мекендештерди кыйнайсыңар. Себеп деген ал обжалование болгону 3 айга кайра ошо процедура жылат, 3 айда дагы биякта отура берет. Анан кийин ошентип жарым жыл, 1 жылга чейин узарып кетет. Ошон үчүн андан көрө обжалование кылбай эле мекенге кетсин. Себеп деген бияктан мекенге кетебиз деген эле мекендештердин баары ойлоручу. Ошон үчүн мекендештер жаңылык болсо айтып турабыз. Бияка келип ошо бир сыйра курман майрамы менен өзүбүздүн жамааттын атынан, кыргыз диаспорасынын атынан айтып койдук. Сак саламат болуңуздар. Багажниктин суусуна тартып койсоң болот. Прямо пройдите. Сейчас пакетов считает то есть, нет? Считает. Но это самый ответственный человек, который их привез. Все остальные только носят. Так. 15 пакетов еще. Женов болып келдік. Мынау бұл жерде балаларға пловтар берілді. Вадим, 48 пакетов должно быть? Не, сейчас, нам надо 7 оставить. 7 пакетов. Да. Миграционный işi alayım, basadan çıkartmaya var mı? Adres kayda? Tamam, dedim. Koyup koysun.